Саламатсыздарбы, күнгө ишемби Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 20:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. У коргошун кайнатмасы Аларча резиденциясында даярдалып жатканы президент Садыр Жапаровдун аппараты тарабынан журналисттерге айтылды. Маалыматка караганда кайнатманы даярдоо үчүн атайын жай бөлүнгөн жана бардык процесс медициналык кызматкерлердин катышуусунда таза шартта жүрүп жатат. Препарат даяр болоору менен ооруканаларга жөнөтүлүп жатканы жана дарыканаларда сатыкта жок экендиги дагы айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Садыр Жапаровду өкмөт менен жогорку кеңеш Нобель сыйлыгына көрсөтүүсү керек деп эсептейт. Ал бул пикирин социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Кийинки аптада парламенттин жыйынында мен жогорку аттестациялык комиссияга коронавируска каршы сыйкырдуу кайнатманын ачылышы үчүн эч кандай сынаксыз эле биздин президентке медициналык илимдердин доктору наамын берүүнү сунуш кылам. Ал эми кыргыз патентке бул дарыны патенттөө процессин баштоо керектигин айтам. Дароо эле бул препаратты Садырин деген аталыш менен каттоого алынышын сунуштайм. Парламент өкмөт менен чогуу Садыр Жапаровду Нобель сыйлыгына көрсөтүшү керек деп жазды депутат. Орусияда мыйзамсыз жүргөн кыргыз жарандарына 15-июнга чейин өлкөдөн чыгып кетүү талабы коюлду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Жогорудагы талап бир эле кыргыз өлкөсүнүн жарандарына карата эмес, КМШга мүчө мамлекеттердин жарандарына карата Орусиянын ички иштер министрлиги тарабынан айтылды. Министрликтин маалыматы боюнча Орусияда төмөндөгү өлкөлөрдүн келип мыйзамсыз жүргөн жарандары бар. Кыргыз мамлекетинен 115 000 жаран, Өзбекстандан 332 000 жаран, Тажикстандан 247 000 жаран, Украинадан 152 000 жаран, Азербайжандан 120 000 жаран, Армениядан 61 000 жаран, Молдовадан 56 000 жаран, Казакстандан 49 000 жаран. Эгерде 15-июнга чейин статистикада көрсөтүлгөн сандар жоюлбаса, анда мыйзамсыз жүргөн жарандар өлкөнүн аймагынан күчтөп чыгарууга чейин жазаланаарын жана чек ара жабылышы ыктымал экендиги айтылды. Өткөн жылдын декабрь айында Орусиянын президенти Владимир Путин коронавируска байланыштуу мигранттардын аталган мамлекетте убактылуу жашоо мөөнөтүн 2021 жылдын 15-июнуна чейин узарткан эле. Акыркы сутка ичинде коронавирус илдети 265 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 148, Чүй облусунда 80, Ош шаарында 3, Ош облусунда 4, Таласта 4, Нарында 6, Ысык көлдө 12, Жалал Абадта 6, Баткенде 2 киши ооруну жуктуруп алганы аныкталды. Коронавирус катталгандан бери өлкөдөгү жалпы көрсөткүч 91 639 адамга жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде 2 киши каза болду. Экөө тең Бишкекте катталды. Ошентип оорудан жакшы боло албай көз жумгандардын жалпы саны 1546 кишиге жетти. Бүгүн 17 апрелде журналист Майрамбек Тойгонбаев 33 жашында каза болду. Жакындары жана саналаштарынын айтымында ал оорудан улам көз жумду. Майрамбек Тойгонбаев соңку жылдары жогорку кеңештин басма сөз кызматында эмгектенип, ага чейин КТРК телеканалында иштеген. Ал 1987 жылы 29 апрелде Нарын облусуна караштуу Ат башы районунун Большевик айылында туулган. Сереп медиа маалымат агенттигинин эмгек жамааты маркумдун мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу анын жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Финансы жана экономика министрлиги өлкөдөн макулатураны алып чыгууга убактылуу тыюу салганы жатат. Тийиштүү өкмөттүн токтомунун долбоору коомдук талкуу үчүн жарыяланды. Статистикалык маалыматтар боюнча 2020 жылдын ичинде даарат кагазынын өндүрүшүнүн көлөмү 1570 тоннаны түзгөн жана 2019 жылдагы көрсөткүчкө караганда 49% жогорулаган. Кагаз продукциясынын өндүрүшүнүн көлөмү өткөн жылы 17 804 000 чарчы метрди түзүп, ага чейинки жылга салыштырмалуу 19%га өскөн. Өндүрүштүн жогорулашы менен макулатуранын импортунун көлөмү дагы көтөрүлгөн. Бүгүн 17 апрелде өкмөт үйүнүн алдына 50ден ашуун аял чогулуп, алар кредиттерди төлөөдөн бошотууну, үйлөрүнө коюлган арестти алууну жана банктардын кара тизмесинен чыгарууну талап кылышты. Митингге чыккандардын айтымында кредит бул финансылык кулчулук жана тукум курут кылуу. Мындан улам алардын бала чакасы чет жакта иштөөгө мажбур экенин билдиришти. Кредиттик жана ипотекалык каникулду талап кылабыз. 6 айдан 12 айга чейин биздин укугубуз бар. Мыйзам калкка иштебейт. Бийлик бизди уккула. Майыптар көп балалуу, аярлуу катмардын карыздарын жойдуруп бергиле. Кредиттер боюнча элди кырып албагыла деген жазуулары бар плакаттарды көтөрүп чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.